Берекеттин баары аракетте. Мекенге салам көрсөтүүбүздүн бул жолку коногу Бурмачач Камбарова эже болмокчу. Бурмачач эже өзүнүн пенсиядагы жашына карабай, жаштар менен тең тайлаша, тең жарыша иштеп келе жатыптыр. Анда эмесе сөз Бурмачач эже тууралуу болмокчу. Келгиле кыздар, ичке кирип сүйлөшөлүк. Бул жерде Бурмачач деп жазып коюп турасыңыз да, булар көбүнчө биздин кыргыз заттарына тилдери келишпейт эмеспи? Эмне деп чакырышат эже сизди? Кадимкидей эле Бурмачач деп эле айтышат. Булар кандай айтсаң ошол эмнеге көнүшөт да баары. Кээде ушул жерде бекинип намаз окуп калсам, кокус директор келип кала турган болсо, акырын эшикке жаап кетип калат да. Ушундай уважать этишет. Москвага келгениңизге канча жыл болду эже? Быйыл 6 жыл болот Москвага келген. Бул жактын жарандыгын алгансыз да? Ооба, алгам. Бурмачач эже бул жерге келгениңизге 6 жылдын жүзү болуп калыптыр. Эми ошол айтканга оңой болгон менен укканга өтө кыйын да. Ушу ишиңиз тууралуу, жашоо жагдай тууралуу айтып берсеңиз болот. Эми жашоо кандай? Берке мурун илгери убакта биз айтат элек. Орустар бир чабаданын көтөрүп эле келип калат, бул жака кантип келип калат, элин таштап, жерин таштап. Анан баягы поштого барсаң, телефондо ыйлашып, сүйлөшүп калышат эле. Бизге таң калыштуу болот эле да, ошол маалда эмнеге ушинтип келип алышып, буларды ким чакырды деп. Эми мына орустар кетти, орустардын аркасынан биз Москвага келдик. Ал жакта мурун Москвага служба кылган, армияга кетти балдар десе ыйлайт эле, аябай алыс экен деп. Эми болсо Москвага кетиптир десе, эртеси келиптир деп эле баягы кушунаныкына кирип чыккандай болуп калды. Биягы Владивостокто, биягы Читада, кайсы гана Россиянын кайсы жеринде жок. Даже биздин кээ бирки тааныштарыбыз бар, Ош областында жаш балдар, Америкада. Американын даже жарандыгын алып жакта жашашат. Бирок ошол жакта жашаган менен акчаларын жөнөтүшүп, бияктагы кыргыз балдар, кыргыз жаштарын да көрүп атам, иштешип, акчаларын жөнөтүшүп, ата-энелерине жардам беришип, үйлөрүн курушуп, 6 айда бир жолу барып турам, барсаң ошо үй салып аткан. Бул кимдики экен десең, ошо Россияда иштеп аткандардыкы, башка жакта иштеп аткандардыкы. Эми барып туруп ал жерде иштейм десе, баягы айлыгы азыраак болуп калат. Ким эле жерин сүйбөйт, элин сүйбөйт. Баягы айласы жоктордун келип иштешет. Эми кээде ушуга дагы Кудайга шүгүр деш керек. Кыргызстан. Бурмачач эже бул жерде канча саат иштейсиз, анан кийин маянаңыз канча? Пенсия аласыз да? Пенсияны бул жер канча? Пенсияны мен Саратовдон чыктым. Москванын өзү эң акыркы пенсиясы 12 000 экен. Анан чекке жактыкы 7 000 экен. Москвага караш берет. Анан баягы чет жактагы Россиянын пенсиясы 7 000 экен. Баягы 6 баланын немесине 3 000 кошуп 10 000 пенсия алам. Анан бул жерде 8 саат иштейм, 2 күн дем алам. Орус акчасына 25 000 айлык алам. Анан кээде подработка да кылам. Кыргызстанга баттап эле барып турасыз? 6 айда бир барып турам. Бала чакаңыздар да ушул жакта, эмне бере дегенде? Балдарым ушул жакта болушту. Турмушка чыгышту, башка болушту, эми баягы турмушуна байланыштуу кеткендер болушту. Анан неберемен экөө бар, бир кыз, бир уулум неберем ушул жерде. Бурмачач Камбарова азыр жаштардын аракети күч. Үй салам, ата-энеме жардам беришим керек деп, эртеден кечке тынымсыз, демалыссыз иштеп жүргөн жаштарды көрүп, кубанып жүрөм дейт. Бирок аны колунда диплому бар, жогорку билимдүү улан кыздардын бул жакка келип түрдүү кара жумуштарда иштеп жаткандыгы өкүндүрөт. Москвада жөн акчаны бербейт. Таң азандан эми кээ бирөө мынтип Россия жарандыгын алгандар гана 8 саат иштеп, 2 күн дем алып, ушундай эмне кылбаса, 12 саат иштеген жаштар карап туруп өкүнөсүн. 14 саат иштеген жаштар биз менен бир бала жалгыздык бала жашайт, өзү түзүк эле университети бүтүп эмне кылган бала экен, 17 саат иштейт. Ошол биздин ушу бүгүнкү берүүбүздөн пайдаланып учурда ошол мекендештерге салам жолдосоңуз, анан Нурукка салам жолдосоңуз болот. Кыргыз жерине, кыргыз элине. Эми кыргыз элине, кыргыз жерине
кээде отуруп алып ырларын угуп калабыз. Азыр эми компьютер деген бар, бардык эмнелери бар. Сармерденим болсо күндө эле көрүп турабыз. Качан чыгарылганда көрөбүз. Эми кыргыз элине тынччылык каалайм, молчулук каалайм, өркүндөп өсө берсин. Ошол жердеги жаштарга дагы, карыларга дагы бардыгына. Өзүмдүн агам Көпай, агам Рахманжан, сиңдилерим Гүлайым бардыгына салам айтам. Бардыгы саламат болсун. Өмүрлөрү узун болсун элибиздин. Жерине тынччылык берсин. Бардыгы Алла ыраазы болгон, Алланын жолунда жүргөн болушун. Бардыгына тынччылык. Сиз дагы аман болуңуз, бар болуңуз, Кудай күч кубат берсин. Мына көрөрман, негизинен мына ушул Макдональдс тамактануучу жайында деги эле киши аягы үзүлбөйт. Андыктан эртеден кечке тынымы жок бул жайда оңойчулук менен иштеп кете албашың бышык. Кыргызстан бир күн келип оңолоор деген илгери үмүт менен эмгектенген кыргыз энеси иштөөдөн ырахат алып, кабагым кашым дебей, жаштар менен тең тайлаша чуркап иштеп жүргөнүн көрүп, баракелде дегенден башка эмне айтасың? Лира Ахматова, Мадина Жапарова, Москва шаары, ЛТР телеканалынын атайын Кутман таң көрсөтүүсү үчүн.